Кар жаагандан мурун Аксай тоосуна 3 киши мал айдап кеткенден бери дайынсыз жок. Анын арасында жаш өспүрүм балдар дагы бар. Ушулардын табылып калуусуна ар бир кыргыз жараны дуа кылат. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, жана биздин каналга мына ментип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Аксайга мал айдап кеткен 3 киши 2 күндөн бери дайынсыз болууда. Ат башынын Ак Муз айылынын 3 тургуну Аксай жайлоосуна мал айдап кеткен боюнча дайыны чыкпай жатат. Алар тоого 22 майда таңкы саат 6да чыгышкан. Арасында мектеп окуучулары да бар. Бул тууралуу Азаттыкка Ак Муз айыл аймагынын башчысы Нурлан Иса уулу билдирди. Бүгүн түштөн кийин 4 кишиден турган топ аларды издөөгө чыгып кетишти. Алар айыл өкмөттүн өзгөчө кырдаалдар адиси, дайынсыз болуп жаткан балдардын биринин атасы жана айыл тургундары. Алар кеткен аймакка дагы деле кар жаап жатат. Маалыматка ылайык, дайынсыз болуп жаткандар айылдын 80 чакырымдай алыс жайгашкан Узун Булак жайлоосуна уй жылкы айдап кетишкен. Алардын бири 21 жашта, бири 11 класс, дагы бири 9 класстын окуучусу. 22 майда өлкө боюнча аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу аймактарга кар түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 23 майда дагы бир катар региондордо мал менен нөшөрлөп жааган жамгыр ал эми тоолуу аймактарда кар жаай турганын эскертүүдө. Ат башы райондук бийлиги кар түшкөн жайлоолор менен байланыш бар экенин, жол каттамдары ачык турганын маалымдады. Аксайдагы малчыларга 14 автоунаага тоют жүктөлүп, малчыларга жөнөтүлгөн. Аксынын Ак Суу айылы райондун борбору менен байланышсыз калды. Нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүргөнүнө байланыштуу. Аксынын Ак Суу айыл аймагы райондун борбору менен байланышы үзүлдү. Бул тууралуу райондун акими Замирбек Сыдыков билдирди. Анын айтымында жол жамгыр токтосо 1-2 күндө жол калыбына келтирилиши мүмкүн. Аким Ак Суу айыл аймагында 7000 киши жашарын, райондун борборуна өтчү башка жол жок экенин белгиледи. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунда 21-22 майда нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүргөнүнө байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялаган. Мекеменин маалыматына ылайык, табигый кырсыкта 6 көпүрө жарактан чыкты. Кашка суу, Кара суу, Авлетим, Ак суу жана Кызыл Туу айыл аймактарында жолдорду суу жууп кетти. Ошондой эле ондогон үйдө бир социалдык объектини сел каптады. Учурда аймакта селдин кесепетин жоюу, чыгымды эсептөө иштери жүрүп жатат. Май айындагы катуу жааган жаандан улам өлкөнүн дээрлик бардык аймагында сел жүрүп, бир топ турак жай жарактан чыкты. Короолор, жолдор жана көпүрөлөр бузулуп, ондогон гектар айдоо аянтын сел жууп кетти. Булак Азаттык.